тазалыктын кызматкерлери вице-мэрди салып сала жаздады. Бүгүн 15 апрелде тазалык ишканасынын кызматкерлери жалпы митингге чыкты. Кызматкерлер жетекчиси Азат Сагыновдун иштен алышынын талап кылып, Бишкек шаарынын мэрин чыгышын талап кылды. Бирок аларга вице-мэр Жамалбек Рысалиев жолугууга келген. Рысалиев сөз сүйлөп жатканда аны коштоп жүргөн атка минерлердин бири тазалыктын кызматкерине сөз бербей түртүп баштаган. Бул кызматкерлерге жакпай атка минерди салып кете жаздашкан. Ушундан улам качып кеткен. Тазалык ишканасынын кызматкерлери вице-мэр Жамалбек Рысалиевди укпай жатат. Алардын айтымында кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөн деп калп айтып жатышат. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Рысалиев жумушчулардын нааразычылык акциясында тазалыктын башчысы болуп Султан Алыбаев дайындалганын билдирди. Жаңы жетекчиге бул жумушчуларга дем алыш күндөрү иштеген үчүн айлык акы төлөп берүү маселесин тез арада чечүүнү тапшырды. Бакырчак төнүн бары жакшы деп коет эмеспи? Ошонун сыңарындай саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин бар болгонун эмес, дал азыркы ээлеп турган кызматын көп жылдарга алып баруусун, алтын башынын аман, ден соолугун бекем болушун каалайбыз. Коррупцияга белчесинен батып, соо адамды күндүз чырак менен издеп таба албай калгандай акыбалга жеткен биздин өлкөдө коррупция менен күрөшкөн адамды ким эле жакшы көрсүн? Туура башында оюна келгенди сүйлөй берген, кайдан чыккан балекет деп эле баарыбыз эле жаман көрүп жүрдүк. Бирок анын алып барып жаткан ишин көрүп, каалаганын сүйлөсүн. Иш кылып берсе болду деп калдык. Орусия деле оозунан жаман сөздөрдү бакылдап киргенде баарынын жет атасын тааныскан Раматылык Жириновскийди чачынан бир тал түшүрүшпөй, көптөгөн жылдар бою саясатта алып жүрүшпөдүбү? Ага салыштырмалуу Алымкадыр Бейшеналиев коррупциянын элдердин куйругун түйүп эл үчүн иштеп жатат. Эң башкысы, мындай чынчыл адамдардын өмүрү да күн сайын кыл үстүндө турат. Мен деген ушул убакка чейин эч ким мышыгын пыштей албаган ажыдарлардын былыгын чыгарып жатат коркпостон. Эгер билген адамга Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин кийинки аткарып жаткан иши элге көрүнүп турган дал ушул министр. Башкалардын иштейм деген аракетинде көрө элекпиз. Мисалы, министрлер кабинетинин башчысынын ташпака кыймылынан, майда сөзүнөн башка кереметин сезбедик. Мындан көрө Марипов түзүк эле аракети сезилип турчу. Так что саламаттык сактоо министрин колуңарды тарткыла. Кызматын тапшырыш керек болсо Эдил Байсаловдон баштагыла, тантарабай деп Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.